Келиңиздер Холокосту эске түшүрөбүз жана Палестинадагы геноцид менен параллель жүргүзөбүз. 1933 жылдан 1945 жылдар аралыгында фашисттик Германия жөөт маселесин чечүү үчүн өз планын ишке ашырып, союздаштары бул элдин геноцидин уюштурган. Чыгыш Европанын айыл жана шаарларында массалык өлтүрүүлөр жүргөн. Бул үчүн жазалоочу концлагерлер түзүлгөн. Жөөттөр чыгууга тыюу салынган, геттолорго айдалышкан. Айдалган жөөттөрдүн мүлкү конфискацияланган, үйлөрү тартылып алынган, жумуш жана тамак аш менен көйгөйлөрү болгон. Силер менин үйүмдү уурдап жатасыңар. Эгер мен аны уурдабасам, башка бирөө уурдайт. Нацисттер бүт дүйнөгө жөөттөрдү адам катары санабаганын айтып чыгышкан. Бардык ооруканалар, туннелдер баары жок кылынат. Биз баарын өлтүрөбүз. Биз дүйнөнүн борборубуз. Алардын үй бүлөлөрүн жок кылгыла, энелерин, балдарын баарын өлтүргүлө. Бул айвандар мындан ары жашабашы керек. Биз айвандар менен согушуп жатабыз жана ошого жараша аракет кылышыбыз керек. Жаш балдар, аялдар, карылар, бүт эл тукум курт болгон. Нацисттердин пропаганда министри Геббельс ММКларды контролдоонун жардамында союздаштардын арасында бул кылмыштардын жактырылуусун камсыз кылган. Нацисттер геноцид кылуу үчүн немецтик компаниялардан түрдүү колдоо алышкан. Алар жеңилгиз көрүнүшкөн, бирок Гитлердин ашыкча өзүмчүлдүгүнөн улам кыйроого учурашкан. Туура эмес тактика, өзүнө ашыкча ишенүү, мунун баары нацисттердин жана Гитлердин өзүнүн кордоолу менен кыйрашына алып келген. Капитуляциядан кийин нацисттик Германия жана анын биринчи жүздөрү Нюрнберг процессинин жүрүшүндө адамзаттын алдындагы кылмышы үчүн айыпталышкан.